Жарыктын сынуу закону. Бир тектүү оптикалык чөйрөдө жарык түз таралат. Бул факт көп тажрыйбалардан аныкталган. Бир оптикалык чөйрөдөн экинчи оптикалык чөйрөгө жарык нуру өтсө кандай болот деген суроо жаралат. Бүгүнкү тажрыйбабызда жарым цилиндрдин тегиз жерин ар кайсы бурчта жарыктандырабыз жана ар бир түшкөн бурчту аныктайбыз. Бир оптикалык чөйрөдө кандай бурч менен тарайт? Байкаган жыйынтыкты таблицага жайгаштырабыз. Биринчи тажрыйбада жарыктын нурун жарым цилиндрдин тегиз жерине перпендикулярдуу жиберебиз. Бул учурда нур биринчи оптикалык чөйрөдөн экинчи чөйрөгө бурмалоосуз өткөнүн экранда байкадык. Тагыраак анын багыты өзгөргөн жок. Алынган тажрыйбадан мындай жыйынтыкка келебиз. Эки оптикалык чөйрөнүн чек арасына перпендикулардуу түшкөн нур багытын бурмалабай түз таралат. Эми түшүү бурчун 20 градус кылалы. Эки оптикалык чөйрөнүн чек арасына түшкөн нур сынып, башка багытта аз, 13 градуста тараганын көрүп турабыз. Жарым цилиндрдин тегеректелген чектерине жеткенде нур сынган жок. Анткени анын ичинде радиус менен жылышууда. Радиус өзүнүн чөйрөсүнө перпендикулярдуу. Эми түшүү бурчун 30 градус кылалы. Түшкөн нур мурдагыдай эки оптикалык чөйрөнүн чек арасында сынды жана түшүү бурчунан аз, 19 градуска четтеди. Жарым цилиндр жасалган материалдын оптикалык тыгыздыгы абанын тыгыздыгынан көбүрөөк. Анда биз мындай жыйынтык чыгарабыз. Тыгыздыгы аз оптикалык чөйрөдөн тыгыздыгы көбүрөөк оптикалык чөйрөгө өткөн нурдун сынуу бурчу түшүү бурчунан азыраак. Тагыраак сынган нур нормалга жабышкандай. Демек, бул чын болсо, түшүү бурчу 40 градус болсо, сынган бурч андан аз болот. Бул гипотезаны тажрыйбада текшерели. Биздин гипотеза туура чыкты. Сынуу бурчу 25 градусту түздү. Жыйынтыкты таблицага жайгаштыралы. Дагы өтө маанилүү жыйынтык чыгарабыз. Тыгыздыгы көбүрөөк оптикалык чөйрөнүн тыгыздыгы азыраак оптикалык чөйрөгө өткөн жарыктын сынуу бурчу түшүү бурчунан аз. Белгилүү кайтарымдуу жарык нурларын жылдырууну эстейли. Ал үчүн жарыктандыргычты жарым цилиндрдин тегеректелген тарабынан коебуз. Сынуу бурчтарынын ордуларын түшүү бурчтары менен алмаштырабыз. Ар бир эсептөөдө жарык нуру карама-каршы багытта өтүп, ошол эле оптикалык аралыкта өттү. Тагыраак жарыктын сынуу закону. Ар кандай заттардын жарыкты сындыруу касиети заттын тунуктугунан көз каранды. Түшүү бурчунун синусунун сынуу бурчунун синусуна болгон катышы жарык түшкөн зат үчүн турактуу. Ал турактуу зат үчүн жарыктын сынуу көрсөткүчү деп аталат. Жарыктын сынуу көрсөткүчү берилген заттагы жарыктын ылдамдыгы аба сезмейкиндикке салыштырганда аз экендигин көргөзөт.